Жыпара Мамутова жаш кезинен бери илдет менен алышып, жашоонун оор сыноосуна кабылган. 5 жыл мурда турмушка чыгып, башкалга жоктугунун айынан ар кимдин үйүндө жашап келген. Эми 2 балалуу эне элдин колдоосу менен жаңы үйлүү болду. Буга чейин менин үйүм жок. Көпчүлүк эчемдердин, акамдардын үйүндө жүрдүм, кыйналып, квартирада жүрдүк. Ушул азыр элдин жардамы менен кайрымдуулук фондунун азаматы аркылуу азыр үйлүү болуп, мына үй той ачылышы болуп атат. Ушу жардам берген мекендештерибизге рахмат, азаматка Алла ыраазы болсун. Үстүбүздө үй бар, жылуу, балдар менен кыйналбай жашап атабыз азыр. Жыпара айымдын өтүнүчүнүн орундалышына жалпы эле колунда бар жарандар себеп болгон. 3 бөлмөлүү батирдин курулушуна Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду берешен жарандардын башын бириктирип, жаңы батирдин бүтүшүнө жардамдашкан. Бул эже 2 баласын колуна жетелеп, үй жайы жок көчөдө ыйлап жүрүп бизге кайрылган. Бүгүн кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттерин жасап, мына ошонун жыйынтыгында кубаныч менен аяктап атат. Мындай эл ынтымагы негизи бизде бекем болсун. Мына ушундай айнегин бирөө алып келип берип, бирөө сементин алып келип, андан тышкары акчалай жардам бере албасам дагы менин устачылык менен алектенем. Азамат барып 2 күн болсо дагы жардам беришейин деп, ушундай эл ынтымагы менен гана бүтүп аткан бул иштер. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду түзүлгөнүнө 2 жылдай убакыт болсо да, жардамга муктаж жарандарга 17 үй салып берүүгө жетишкен. Жакынкы күндөрдө дагы 6 жаран баш калкалуу болуунун алдында турат. Фонд жетекчилигинин айтымында кайрылган жарандардын саны 300дөн ашат. Диний көз караштан алып караганда колунда жоктурго жардам колун сунуу мусулманчылыкта сооп болот. Кыргыз улуту, кыргыз эли ар дайым мактанабыз. Берешенбиз, колубуз ачык, пейлибиз кенен деп. Бирок ошону бул нерсе качан иш качат, качан эли журт кадырман калайык калык амалда көрсөтө алганда. Биринчиден, мунашыл эжебиздин кээ бирки жетишпеген иш чараларын эске алып, эжебиз дагы бир үйдүн куттуу энеси болсун деп, жерин берген Чыңгыз мырзага жана ушул фондду жетектеген азамат инибизге терең ыраазычылык билдирип кетем. Араван районунун Бирлик айылында жаңы баш калкалуу болгон Жыпара Мамутованын туугандары, кошуналары келген конокторго ак дасторкон жайды. Жакшы самалыкты тең бөлүшкөн жарандар куттуктоо сөздөрүн айтышып, аксакалдар бата беришти. Чынарбек Алипбеков, Бексултан Абиев, Ынтымак.